Неге болду? Тартпа. Башка сөз тартпа. Тартпа деп атам. Тартпа. Каалаганча турам. Өлгүнчө турам. Болду. Бар. Контрабандан бензиндер катырабы. Бул гаражда алар бензин сактап, ушул жерден бензин куйчу. Остановкаларда сатышчу. Мен бензин сатып атам. Канаки. Келип текшерген органдар, ошо ишти баштап, следствияны баштаган органдар эмне үчүн буларды коюп берип жиберди кайра эле? Биз ошол арыздын негизинде карап атабыз. Кайрылдык беле. Өрткө чейин заявление менен кошуналар арызданып кайрылганбыз буларга. Бул участокты алыш үчүн биз 4 миллион кредит алдык. Алар болбогон монун баары күймөк. Наркы үйгө кетмек. Бул жерде мынтип бензин сатканга кимден уруксат алдыңыз? Кылып туруп ошол чоңдордун эшигинин алдына кошунасы келип туруп бензин салсынчы. Өпкөсүн үйүп колоп чыгат. Шофер койбойсузбу? Сиз Туган, эл көтөрүлсө жаман болот. түндө уктап алсаңыз өрт чыгып сиздин үйүңүздү каптап кетсе ошо жакшыбы? Пешене туган. Пешене келди, кабыл алып кой. Чоңдорго айтып барчы, бизге квартира берсинчи. 2 жылдан бери жергиликтүү бийлик антип көрбөй калат ошону. Ал кампа экенин эң кошуна колоң бере билбесе кантип билебизбиз? Ушул биз турган жерде 26 июлда өрт чыккан. Ушул жерде гаражда. Бул гаражда алар бензинин сактап, ушул жерден бензин куйчу. Остановкаларда сатышчу. Биз канча жолу кошуналар чогулуп, канча жолу предупреждение бердик. Бир эле бул жер эмес, аркы башында дагы биринчи үйдө да сатышкан. Ал жерден жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп атып араң чыгарганбыз. Анан бул жерде эми баарыбыздын эле бала чакабыз бар, неребиз бар дегенде биз өзүбүздүн көчөбүздүн коопсуздугун ойлоп атабыз. Ошон үчүн кыргыз элинен суранат элек, ушундай беспределдерди токтотсо, көчөнүн тынчтыгы керек, бизге тынч жашоо керек. Бул болгондо кандай ушунду үйлөрдүн ортосуна эле алып келип туруп цистерналарын коюп анан ушул жерден сата берип алып кетип. Ооба. Ушул гараждан эле бензин куюшчу машиналар тынбай келет, күнү түнү өтөт. Буга чейин аябай эскертүү бергенбиз. 2 жыл болду булардын ушул жерде бензин менен соода кылып келатканначы. Анан могу Профсоюз көчөсүнүн башынан баштап ушу аягына чейин ушулар тейлейт да. Өздөрүнүн кишилерин отургузуп ушул жерде остановкабыз адамдар отурбай эле ушулар отурат. Бензин дайыма ушул жерде бензин төгүлүп турат, ошол жердин баары мусор дайыма. Биз остановкага чыга албайбыз, бала чакабыз чыга албайт. Анан 2 жылдан бери эскертип келгенбиз. Оң жактагы кошунасы дагы, сол жактагы кошунасы да аябай эскертип келген. Анткени бензин дайыма куюлуп көчөгө чейин чыгып турчу да. Эскертип келгенбиз, токтоткула, бир күнү ширеңке чагылып кетеби, бир нерсе болобу, өрт чыгат бул жерден. Баарыбыз үчүн кооптуу, баарыбыз күйүп кетебиз деп эскертүү болгон, бирок уккан эмес. Ушундай өздөрүнө аябай мындай бир агрессивный алган адамдар да, буларчы агрессивный алып баарыбыз менен урушуп, талашып келген көп убактан беричи. Анан акыркы убактарда ушул жайында биз уже чыдабай калгандан МТУга арыз жазганбыз. МТУдан арыз жазып, 3-4 күндөн кийин бир бала келгенде ал баланы да кыйкыр өкүрүп кубалап жиберген. Буларчы сөздөрүн укпай кубалап жиберген. Булар ошентип эле бийлик өкүлдөрүн деле тоготпой калганбы? Тоготпой калган. Өкүлдөр өздөрү кулдугунда болсо анан болот да. Өнөкөй киши минтип кое албайт да. Ошол керек болсо жогорку эшелондо булардын баары ушуларды поддерживать этип атат да. Анан көп жолу милицияларды эле чакырган убактар болгон, мына бул байкелер. Милицияларды эле унчукпай кетип калган күндөр болгон, эми анын себеби баарыбызга түшүнүктүү да. Өзүбүзгө атака кылып жүрүштү да. Анан күтүп жүрдүк, эми Кудай сактасын деп жүрдүк. Анан мына баягы боло турган нерсе болду акырычы. Суббота күнү мына күтүлбөгөн жерден эч кимде эле ширеңке чакпаптыр, искра болуптур деп айтып атышат көргөндөр. Чоң бочка жарылыптыр. Жарылып ошол бензин куюп аткан жана бакалашкара куюп атканда жарылган экен. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, могул үй толугу менен күйүп кетти. Стенасы гана калды өздөрүнүн үйүнүн. Кудай сактаптыр, ичинде бала чакасы жок экен, өзүнүн кичинекей балдары бар. Анан мына бул кошунанын үйүн кошо алып кетти. Жарымынчы. Булар жаңы эле куруп атты эле. Жаңы эле куруп атты эле. Мына эчтекеси калган жок, мына бул делечи. Бул деле күйдү. Кудай сактады, булардын үйүндө да бала чака жашаганда эмне болот эле. Булардын үйүнөн ар жака өткөндө ар жакта да кичинекей балдары бар, бул кошуналарыбыздын. Эмне болот эле ошолор мисалы. Эми бул жерде адамдын өлүмүн эле күткөндөй болуп атабыз да, чындыгындачы. Буга чейин Фрунзе жанагы жибек жолунда дагы ушундай болгон экен да. Болгон экен, ушундай 2-3 үй өрттөнгөн экен. Этаж үйдө чаап кеткен деп айтып атышат. Ооба, ал ошол жакта өрттөнгөндө ал жерде да ошо күйүүчү май сактоочу жайларды болгон экен. Анан кийин ошо жанындагы үйгө жабышып, андан кийин анын эле бир аз арырагында бала бакчада болгон экен. Ошол убакта Бишкек шаардын мэри Айбек Жумушалиев өзү жерине барып, бүт бийлик органдарга тапшырма берип, мындайлар болбош керек, бүт барын текшерип чыккыла деген тапшырмаларын берген. В прошлый раз у вас был пожар. Да. Год назад у вас был пожар. У вас рядом находится детский сад. Неоднократно давались уведомления
Возбужден уголовное дело. Почему работает? Продолжай. Дело в том, что эгер ошол окуядан сабак ала турган болсок, бул жакында эле болгон да, бир жылга чукул болду анын күйгөнүнө. Буга окшогон жайларды дагы эске алыш керек эле. Эми билбей калдык дейин десе, арыз жазып кайрылыпсыз. Арыз жазып кайрылганбыз, эми туда арыз. Арыз жазып кайрылгандан кийин могул жерде жалаң эл жашаган жер экен. Кадимкидей эле тургундар бала чакасы менен дайым ушул жерде жашап турган жер экен. Анан минтип эле бензин алып келген цистерналарын, бочкаларын коюп, анан ушул жерден иштей бергени бул канчалык коопсуз. Бул экотек инспекция деген бар. Алар ушуларды караш керек да, бир арыз түшкөндөн кийин. Качан гана анан булар өздөрү айткандай бир адам каза болуп же дагы бир оор жаракат алгандан кийин анан баардык бийлик органдары чуркап келип кокуй деп кесепет менен күрөшүп калат. Мен дагы бир айтайынчы, биз таң кала турган нерсе ушул жерде ошондо милиция аябай көп жүрдү эле да. Ошондо биз сурадык да, аябай ушундай бир жаман болдук, шок болдук, сурадык. Эртең кандай кыласыңар? Бул ишти алып кетесиңерби ары? Следствие жүрөбү ушундан ары? Могуларды жоготосуңарбы деп ушинтсек, ооба эртеңден баштап следствие жүрөт деп айткан. Следствие жүргөнү кайсы? Мына ушулардын, мына бул менин колумда турат номери машинасы. Алыкулова көчөсүндө кайра эле ушулардын бензин сатып отурат, эртеси күнү чыгып алып эле. Кайра сатып отурат мынакей. Могу көчөгө эртеси күнү тизилип чыкты кайра элечи. Бул эми адамдын өмүрү менен ойногондукпу, же кандай бул? Же акча эле азыр баарын чечип калганбы? Ким бул мунун баарын уюштуруп аткан мисалычы? Эмне үчүн ошол органдар, мисалы ошол келип текшерген органдар, ошо ишти баштап, следствияны баштаган органдар эмне үчүн буларды коюп берип жиберди кайра эле? Кайра эле булар көчөгө отуруп алып бензин сатып атышат. Алардын да кулагын бургандары бар да, жогорку эшелондогулар айтып атпайм, булардын. Энтудан мына өкүл келди. Сиздерге кайрылган экен. 10 күн мурун. Мурунтан эле кайрылып жүрүшкөн экен. Бизге кайрылган. Биз бүгүн комиссия түзгөнбүз. Комиссия келип текшермек. Саат 10го чакырылган болчу. Анан акиматтан машина бошобой. Саат 2ге жылыптыр. Ошону азыр мен элдерге. Комиссия дегенде кимдер кирген курамына? Акиматтан бир өкүл келет, налоговыйдан бир өкүл, анан гаишниктерден келет, участковыйлардан келет. МТУдан биз өзүбүз келебиз. Анан эмнеге ошо акимияттын бир кызматкерине машина жок болуп калган үчүн комиссиянын иши 2ге жылып кетип атат. Эмне бир машинадан ошо бир машинанын жоктугу чоң көйгөйбү? Мага ошентип айтышты азыр, начальнигибиз айтты. Начальник келди. Ушундай болуп калдыр, машина жок болот азыр. Алар келгенде уже жүктөп кетиш керек. Азыр мен келдим, уже келсем уже бир дагы неме жок. Мен ошолорду кандай машина жок болуп калып атат? Анысыны начальниктен сурап, начальник билбесе, жок, кызматкерди алып келгенге же бензин жүктөп кеткенге? Бензин жүктөп кеткен го деп. Биз ошол арыздын негизинде карап атабыз. Кайрылбадык беле? Өрткө чейин заявление менен кошуналар арызданып кайрылганбыз буларга. Эмне үчүн ошондо бир жумага чейин силер келип туруп, мынакей койгула, сатпагыла, тиги жерде бензиндерди алгыла, мындай кылгыла дегенде мындай иш болбойт эле да. Могу жерде мына жапжаңы бүткөн могул үчү жапжаңы жаңы эле бүтүп, наесин куруп, мына киребиз деп атканда өртөнүп кетти. Ошол жакшыбы? А эгерде булардын өздөрүнүн 5-6 баласы бар, мындай. Алар өлүп калса эмне болот эле? Эмнеге чара көрбөдүңөр? Бир жума мурун биз силерге таштаганбыз заявление. Мамлекеттик органдар билесиздер да, 2 жылдан бери ушул жерде турган өзүңүздөр деле көрбөдүңүздөрбү? Мен жаңы эле келгем жумушка. Канча болду? 1 айдан өтүп калды. Эч ким көрбөптүрбү анда ошогочу? Эми бул боюнча протоколдор түзүлгөн болуш керек. Протоколдору бар. Протоколдор болсо, эми ошо сиздердин ишиңиздердин жыйынтыгы моундай болуп атпайбы? Аны эми бар начальник менен эле сүйлөшпөсөңүз. Сиз кандай кызматкер? Мен адис обычный эле. Убактылуу объекттерди жайгаштыруу боюнча адис. Сиз кызматкер катары айтсаңыз, монтип ушундай жерде жайгашканы туура эмеспи? 5 жылдан бери эмнеге чара көрбөдүңөр? 5 жылдан бери сатып атканын көрөсүңөр. Жолдо мына бул остановкада сатат, могу жерге сатат, тетиги остановкага сатат, муну үйүнө болсо КамАЗтап, фуралап, спринтери, мындай машинасы постоянно күнү-түнү круглосуточно сатышат. 5 жылдан бери эмне чара көрбөйсүңөр? Анан айтасыңар, азыр эмнеге ушу бийлик иштебейт да бизде? Бийлик иштебейт. Биз алабарына отношение, поэтому ушундай болуп атат. иштебейт, эч ким иштебейт. Муну негизи кварталдыгыңар вообще иштебейт. Ошол караш керек, кварталдын командири ошолбу? Өткөндө мына келип туруп, могу жерден акыл экөөбүз жолугуп туруп айттык. Могу фураларды алгыла, могу бензинди алгыла, могу жерге бак теккиле, могу жер котур болуп калып калды биздин ортобуз. Тиягына тиктиңер, биягына тиктиңер, моундай проблемаларды. Силер жакка чалды, болду. Ошо жерден бирөө эртең келебиз деди, ошо менен эч ким келген жок. Айтса жаман көрөсүңөр.
Мен мынау кошунасы менмин. Siz keyinki koşna sizmi? Ши турган ошол кошунасы менмин. Мен ошо bu yerде мурун куюп сатчу эмес. Bir aslan apkelli veleden çıkartıyor. Giyin küçürde 2 yıldan beri gövöydü. 3 fura nemeli janagı gigant sprinter. Oşonu menen apkel bunun içine jiyip koyacak. Kayır uç yerden taşı alıp böyle bir yerge koyup öyle uç yerden satıp düştü. Men bu gelinge karmat koygan ayalına janagı Nurlan degen jiyip başlagan da. Al oşo ayalına karmatıp koyup özü ketip kalat. Yok. Gelin gelip mojenге тишип алып саткандан мен ал келиндин өзүнө жолугуп, "Ey, al мынауну. Мен өзүм инвалид кишимин. Мына жерде эптеп оокат кылып дем алып отурам. Ал нар жака десем, байке эмне болуп атасыз дейт. Күнүнө 1000 сомдон төлөп берип турайын мен. Ошондо унчукпай эле койсоңуз деп атпайбы? Анан милицияга берсем, милициясы биринчи күнү 1-3 милициясы келди дагы коркон этип, чоң чыгымыш болуп, акчасын алып алуудан кетип качты. Keyinki günü balamdı жиберип, getich nettiler dep çıkarsam, balamdı korkutat eken gayra. Gel robotga, заявление жазгын biz опрос кылабыз деп. Ana men balаны жиберип койдум, бар, эмне кереги бар, sen соттолуп аттың беле. Бул участокты алыш үчүн биз 4 миллион кредит алдык. 4 миллион кредит алып, бул участокты алганбыз. Анан ал кредитти төлөп эме кылып атып, анан мен салабыз деп Финка банктан биз 3,5 миллион сом алдык. Анан ошо менен ушуларды салып аттык да. Салып мына августтун аягында ушуну бүтүрүп уже кирмекпиз. Моер эле эме эшиктин алдында эле стяжка кылганы калган да. Анан кийин 27-синде жанагындай өрт болуп кетпеди. Кошуналардан эмеси бензин эметипчи. Биз деле кооптонуп эле эметип атканбыз. Эмесин бензин эмеси тиги сарайы биздин эме жакта турду. Эч кандай условия жок. Жөн эле бачокторго бензин куйушканда биз да ойлоп атканбыз, муну жердин алдына куюп мындай эме кылып сатып атышабы деп. Жок, тигиндей эметти. Мына көргүлө, монун баары тең. Баарынын счет фактуралары бар. Көрүңүздөр, мына баары тең. Мына канча деген жыгачлар күйүп кетти. Тигине утепление, потолоктун баары утепление болчу. Тиги гипсокартон иштердин баары эчтеке жарабай калды. Эшиктердин баары баягы эметип атып, азыр эшиктин баары көөп кетти. Эмелеричи. Көргүлө мынакей, мунун эмелери, работалары. Дубалы ичтерин да карасаңар көөп кетпеди. Мына көрбөйсүңөр, тигинекей эмеси, тиги утепление тетилердин баары аңтарылып атпайбы. Тиги гипсокартондун баары анда терге жыйып эметип койдук. Экспертиза чакырып муну эмесин эметип атабыз. Баарынын счет фактуралары бар. Өзүңөр билесиңер, азыр работа канча кымбат экенин. 1,5 миллион ущерб болуп атабыз да. Анан эми ошону тынч, уруш чатаксыз Нурлан төлөп берем деп өрт болгон күнү бизге ошентип жүгүрүп жүргөн. Биз болсо ишенип, мейли өздөрү да минтип атат деп ага да навстречу кылып атканбыз да. Кечээден баштап звонок этип сүйлөшөлү, анымдай десе телефонду албайт да. Анан кечээ күнү биз Первомайский РОВДга барып заявление жаздык, экспертизаны чакырып келип, булардын баарын эме кылып кетишти, санаганычы. Анан эми өкмөт деген ушундай эмелерге кайдыгер карабай, мына элдерди, чет элдердин баары чогулуп чырылдап атышат. Бул ишибизди туура чечип берсин деп эметип атабыз. Келгенде келсек, мояк өрттөнүп атыптыр. Өрттөнүп бул крышага уже чаап кетиптир. Бул крышанын уже наркы башы күйүп баштаптыр биз келгенде. Ошо пожарныйлар келип өчүрүп калышты. Алар болбогондо монун баары күймөк, наркы үйгө кетмек, тетигинин крышасы дагы андулин, сразу өрттөнмөк. Ошону Кудай сактады. Булардын да бир чоң катачылыгы ошо бензинди цистерналардан цистернага тетиндей обычный водяной насос менен сордурушчу да. Ал насостун ичинен искра чыгат. Токко сайганда искра чыгат. Любой момент искра чыгып жалынышы мүмкүн да. Ошондой эле кадимкидей эле сууну сордурган насос менен иштетишиптир да. Ошо көчүп могу жерде жаткан көрдүк. Насостор бар күйүп. Ошо менен иштеп атышкан. Машинесин алганда чубалып кетти насос менен ошо. Ошо жерден көрүп калдык насосторду. Бул кыскасы айтканда булардыкы баары эле өтө мындай санитардык нормаларды сактаган эмес, эч кандай коопсуздуктарды сактаган эмес. Бүт баарын колдон келишинче эптеп иштеп акча тапмай болгон экен да.
Бир нерсе айтайынчы мына. Башка Ошол, бар. ошондой кылып туруп, ошол чоңдордун эшигинин алдына кошунасы келип туруп бензин сасынчы. Өпкөсүн үйүп колоп чыгат. Туурабы же калп айтып атам? Анан мына карапайым кишилерге боло берет экен да. Ушундай экен жашоочу. Мен тетиги ал укугу менен өйдө кетем жумушка. Бияктан кетип баратсам, ошол жанагы 073 деген машина тиякта сатып атат. Мен жерге чууп аны менен жакалашып кеткен чейин бардым. Тиякта эки үйдү өрттөй эми бияка качып келдиңерби дедим. Жок, мен ал бул машинаны 2 ай мурун сатып алгам дейт. Сен сатып албай эле, мен ошол жерде жителимин. 20 жылдан бери. Мен кече эле бир жума эле мурун көргөм бул машинаны ошол жактан. Кандай эле сен 2 ай болуп кетет сен сатып алган. Деп анан кеткем. Ошол буларың тыйылдык булар. Буларды момундай Бишкек боюнча тыйбаса тыйылбайт буларчы. А бу жерде бир остановканы тыйдың, ал толк жок. Мына бу жерге эле бир остановка арыраак барсаңар, дагы сатып атат. Тиякта айтпай эле кой. Ал да ушулардыкы. Ошол дагы квартальныйдын досунун аялы сатып отурат ушул жерде. Мен айтсам жаман көрдү, барын жаман көрдү. Эми бирото жаман көрүнөйүн деп атам. Иштебейт квартальный. Могу квартальный вообще жоготуш керек. Негизи квартальныйды эмне кармап отурат бул мамлекет билбейм. Көлдө эс алып жүрөт. Жыргап, же тоодо эс алып жүрөт. Эмне кереги бар анчы? Иштетпей эле коюш керек булар. Чийип эле жок болуш керек. Мындай органдардын эмне кереги бар? Элге пайдасы жок. Жөн эле бир саны бар, сапаты жок. Анан бир шайлоо болгондо чуркап келет, анан бирдеме болгондо чуркап келет. Ошондо биз керекпиз. Андан башка жокта биз керек эмеспиз. Өрттөнүп атат. Канча жылдан бери иштейт ал квартальный силерде? Билбейм. Канча жыл болуп кетти, 3-4 жыл болуп кеттиби, иши болуп ушундай. Аты жөнү ким? Зарипа деген эже. Фамилияларын билбейм. Эми буну көрбөй калыш мүмкүн эмес, жолдун боюнда эле сатып отурса, жолдун Көрбөй калбай эле, мына өзүгө айтып атпайм, өзү келип ушул жерде биз менен сүйлөшүп турду. Маңдайында бензин сатып отурат, айтмай да албайсыңар болду. Жеткирбейсиңер, сенин күчүң жетпесе. Алар тетиякка жеткирсин, анан бирдеме болот. Болду, буларга биздин көзчө бир телефон чалып койду, анан эртең келет экен деп койду. Эртең келген жок эч ким. Ошонун өзү да жок, мына ошондон бери. Саламатсыздарбы? Бул жакта бензин сатканга болобу жолдун боюнда? Ким? Байке, жооп берип койбойсузбу? Сиз сатып атасыз, ким сатып атат? Мен жаздан бери. Саламатсызбы эже? Бул жерде мынтип бензин сатканга кимден уруксат алдыңыз? Ай эже. Жооп берип койбойсуз, кимден уруксат алып атасыз бу жерге? Бензинди сиз сатып атасызбы? Могу жерден сиздер билип атасызбы кандай эрежелерди бузуп атканыңызды? Бир чети могу жерге токтогонго болбойт остановкага. Остановкага коюп алып канча адамдын өмүрүнө коопсуздук жаратып атат, кооптуулук жаратып атасыз. Түшүнүп атасызбы? Жакшына эле иштеп атпайсыз, бизге деле жооп берип койбойсузбу? Сага эмне деп жооп берейин? Кимден уруксат алдыңыз дейм бу жерге? Айтып койбойсузбу, бирөөдөн уруксат бердиби, уруксат Эч берсе? ким бербейт. Өзүм эле сатып атам. Өзүмдүн тирикчилигим. Эмне кылайын? Каяка барайын? Ол жакта бир үйлөр өрттөн турган, сиздер ушинтип сатып Мен каяктан билейин өртөнгөнүн? Көрүп сиздер бензин сактаган жерде. Эмне кылайын анан мен? Мен барып өртөп. Бирөө өлүш керекпи сөзсүз? Мен өртөпмүн, мен өлтүрүпмүн. Жок, бирөө өлүш керекпи дейм. Эмнеге үйлөр күйүп атат экен, ошондо коопсуздукту сактабайсыз. Эми могу жерден бирөө күйүп кетсе эмне болот? Бул монда ысыкта турасыз, 40 градус ысыкта. Жооп берип койбойсуз, бирөөдөн уруксат алдыңызбы, кийим? Сенден башка проблемам толуп турам мен. Андай көчөдө турганыңыз ушул жакшыбы анан кийин? Монтип калганыңызды ыргытып атасыз баклашкаларда. Сенин бир туугандарың сен кыйын экенсиң, сенин бир туугандарың жашап атат. Кайсы бир туугандарым жашап атат? Жок, сиз айтпайсыз могу жерде. Ким сизге, сизди ким бул жерге саттырып атат? Бар, Ким саттырып атат сизди бул жерге? Кимден уруксат алып атасыз? Бирөө келбейби сизге? Эрчибей бала бар, эрчибей бар. Жооп берип айтпайсызбы? Эмнеге соода кылып атасыз? Сатканды билет экенсиз. Кылып аткан ишиңизге жооп бергенде билишиңиз керек да. Бул жерден мен сизге канча адамдын өмүрүнө кооп, бул жер аялдама болуп атат. Адамдар өтөт.
Жолдун боюна туруп атасыз. Бул дагы эреже бузуу. 2-3 эрежени бир бузуп атасыз. Анан ошо жооп бербей атасыз. Айтып койбойсузбу? Мына бул жакка караңыздар. Күйгөн немелери бүткөн. Бөтөлкөлөр. Монтип бул жакка таштайт экен. Арыкка. Суу өткөн арыкка. Эми азыр бул жерден бир өрт чыга турган болсо, эмне болот? Мына уже кайра ташып башташты. Мына машинанын номерин да тартып коюңуз, мына көрсөңүздөр. Буларды жана айтып атышпады беле, айланып жүрүп эле сата беришет деп. Мына ушинтип эле унааларына жүктөп алып айланып. Элестетсеңиздер, жанагы күйүүчү май сатуучу жайларда моундай желим бөтөлкөлөргө барсаңыз куюп бербейт. Бул коопсуздук жаратат, кооптуулук жаратат. Андан көрө жанагындай темир идиштерди алып келип ошондо куюп беребиз дейт. Бул желим бөтөлкөлөр дароо эле күйөт да бунда. Жардам бергенде сатып атасыңар да көмүр. Неге болбойт? Тартпа деп атам. Тартпа. Анда тартпа. Бар. Мага айтыңызчы, дагы канчага чейин турасыз ушул жерде? Дагы канчага чейин турасыз? Каалаганча турам. Өлгүнчө турам. Болду? Бар. Азыр ушул органдар карап коюңуздар. Сиздердин чабалдыгыңыздар, мына жергиликтүү бийликтин, экотек инспекциянын чабалдыгы. Өзүм билем, өзүм каалагандай турам деп атат. Анда бул муну көрө адам да көрө турган нерсе да негизи. Жолдун боюнда турушат, бензиндер каалагандай сатып. Келген эч кимди тоготпойт. Мына эми азыр же буларды дагы үстүдө калкалаган бирөөлөрү бар. Ошону айтып түшүндүрүп коюш керек. Мына могу машина менен келип сатышат экен. Машинасын да көрсөтүп коюңуз. Ылдый жактан тартканбыз, тарткандан кийин булардын баарын бири-бири менен байланышы бар окшойт. Биз бүткөндөн кийин ал жактан тартып кийинки точкасына келгенге чейин булар жыйнап кеткенге, жыйнап чогултуп калганга жетишип калыптыр. Саламатсыздарбы? Бул жакка бензин сатканга ким уруксат берип атат сиздерге? Мен бензин сатып атамбы? Уруксат отпойсуздар. Канаки. Көрбөдүм азыр эле турганыңыз. Качан турдум? Бизде кадр бар, келатканда. Ошо кадрын көргүз кадрыңды. Жүрүңүз. Могу ачсаңыз? Мен ачам. Эмнеге ачам? Ачсаңыз? Эмнеге ачам? Көргөзүп Бул атпайсызбы? менин машинам эмес, эмнеге ачам мен? Сиздики да. Сен көрдүңбү? Ооба. Сен көрдүң мен ачып атканымды. Сен доказывать этсе мен бензин куюп атканда, сатып атканда. Сатып атканыңыз, турасыз, тетик жерге кыргызып турасыз. Турабыз, а эмне болуптур? Окат кылабыз да. Турабыз да. Мен ошону окат кыла бергиле. Мен сурап атам. Ким уруксат берип атат? Сен менен сурап турсаң. Жок. Ким уруксат берип атат деп атам сиздерге сатканга? Сен берип атасың. Сен алып келип берип атасың мага. Каяктан алып келип атасың? Сен алып келип берип атасың. Кана? Сен алып келип берип атасың. Сен эмне мени тартып атасың? Жок, ошо. Сен менен уруксат алдыңбы тартканга? Мен сизден сурап атам. Сиз көчөдө. Сиз көчөдө турасыз. Мен көчөдө турсаңыз сатып сатып алам. алдыңбы? Көчө коомдук жай. Коомдук жайда мен тартып алам сизге. Тартып бар. Көтүң алаңы көрбөйсүңөр. Сиз айтып коюңуз, эмнеге ушунча адамдын ден соолугуна кооптуулук жаратып көчөдө сатып атасыңар? Башкасын кыйраткылачы, коопсуздукту ойлоп калдыңарбы? Үй өрттөндү го. Ал мен билбейм ал үй өрттөнгөнүн. Мен билбейм. Ким айтты? Ал үй өртөнүп кетсе анда ошол үй көрбөйсүңбү? Мен тааныбайм мен аны. Ошол үйдөн чыккан. Алда өзү окат кылып атат да. Баары ошолду ушул жерге таратат. Мен тааныбайм мен аны. Мен тааныбайм мен аны. Барбайсыңбы? Сиздики деле ошондой. Мен алам. Мен 100 литр алам, сатам. 100 литр билбейм, алып келип берет мага, дунгандар алып келип берет. Каерге сактайсыз бензин? Мен сактабайм, ушул жерден алам да ушул жерден сатып берем. Көчөдө сатканга ким уруксат берди? Уруксат берген эмес. Эмнеге сиз анда адамдардын коопсуздугун Коопсуздук өзүңүз эле ойлошуңуз керек. Башка ушул жерден күйүп кетсе, бир жаш бала өтүп баратканда, күйүп кетсе, сен жок башка коопсуздугуңарды деле толтуруп, ошолорду бүтүрүп алгачы. Жолду оңдобойсуңарбы? Анан коопсуздукту ойлосоңор, элдин светин арзандатпайсыңарбы? Суусун арзандатпайсыңарбы? Аны мамлекетке айтыңыз. Анда сен да ошо мамлекет угат да, буну ошо мамлекетке айтып атам. Мен де 5 балам бар дедим, 4 жетимди багам, 8-9 киши жаммын. Мен бир жерге иштей албайм. Мен азыр мисалы эмчекте балам бар. Кайка таштайм. Ошон үчүн ана кооп бирөөнүн өмүрүнө, ден соолугуна кооптуулук бериш керек. Өртөдүмбү? Тиякта өрттөнбөдү. Аны мен тааныбайм, бар ошол жакка барбайсың. Мен тааныбайм мен аны. Мен тааныбайм аны. Менден чыкпайт, менден бир 10 баклажка, 20 баклажка эле сатам болду.
Жок эми сиз А, мен жок, ар жакта жүрбөйсүңбү? жашайм деп эле анан кийин жолдун Жок. боюна туруп сатып берсе башка жумуш кылсаңыз болот. Кана бер дейсиңби? Башка жумуш толуп Мына турат. азыр мен көчөнү шыпырайын, көчө шыпырганга да ушул жерде шыпырайын, анткени мен чуркап киргизип эмгизейин. Мага ушул жерди бергилечи. Анда да өздөрүнүн тааныштары шыпырып атат. Бергилечи. Тазалыкка барып анан эми Кана тазалыкка сөз- барсаң деле киргизбей. Жок, сөзсүз эле. эле жок мындай Сөзсүз кандай окат кылсаң ошого алыбыз жетет. Мына кече дарбуз койсом дарбузумду алдырып салды. Аны эмне кылалы? А жолго сатканга болбойт да. Анан Жолго как барып сөзсүз сатайын? жолго сатыш керек. Анда базар куруп берсин анда бизге. Базарлар толтура Эл турат, көп, базар кылар. Эл көп, азык неме Россиядан бүттү келип калган бияка, билесиңер. Аякта мигранттардын баарын кууп атат. Мен деле келдим жакында. 2 ай болду келгениме. Кууп атса анда аякты кыйратпаса же биякты кыйратпаса чоңдор. Сөзсүз эле анан мыйзамсыз иштерди билиш керек да. Мыйзамсыз, чоңдор деле мыйзамсыз иштерди деле кылып атат. Толтура. Бизден вертолет эмип тиги көлгө барып коопсуздук жаратып аткан жокпуз да. Бензиниңиз калбады, көрсөтүп койбойсуз анда ачык машинаны. Бул машина өзү негизи бензиндин машинасы эмес бул. Бул машина меники да эмес. Сен кимди каратып тартты алдып атасың, койду атасың. Жанар ушо салып атпаңыздар. Мен Бул нени сиздики. салып атам? Бул деле меники, просто кошунабыз турабыз деди, болду. Мен оно жерде иштейм. Оно велосипед менен келгем. А Ошол булар чоң кимдики жер- азыр салып эле атпадыңыздар Мени менин салып атат. ачык эле айтпайсызбы? Мени салып атат. Зонтиктериңиздерди салдыңыздар. А бензиндерди салдыңыздар. зонтикти салып койчу дедим. Машинаңа салып койчу дедим, кошунан машина салып койду. Үйүнө апарып берет. Эми велосипед менен мен өзүм телтеңдеп тээп барсам, кулап кетемби, жыгылып кетемби? Көрөлчү тиякта. Бул бөтөлкөлөрдү качан алып кетесиздер? Же калап ошол жерде? Бөтөлкөлөрдү тазалык алып кетет. Тазалык. Ошентип эле аркка таштап кое бересиздерби? Таштабайбыз. Мен алып кетем, мындай эле акчага сатып алгам да. Анан эмнеге тазалык алып кетет деп атасыз? Мен киштирип айтып атам да, бөтөлкөлөрдү эмне кыласыз деп. Билесиң эмне кылат экен. Анан эмне? Жок, алып кетесиңер же ошол жерге таштап Үч саласыңарбы деп. буштук болуп сүйлөбөй. Мен өртөнүп кетсемчи, мисалы, сен бакпайсыңар турабы 8 баламды. Мен өртөнүп кетсем, Ошон үчүн бизге деле мына чоңдор бергилечи, үй салып атасыңар, чоң заңыраган. Айына 15 миңден төлөйүн ошо үйдү бизге чыгарып бергилечи. Жок де хотя бы участок бергиле анда. Бизге анда квартира берси, барса эле чоңдор үй киргизбейчи, жаап эле эшиктер болбойт болду ошо бүт баары берилгендей керек. Үзбөй полный тарт. Үзбөй полный айтып бар көрсүн, чоңдор да көрсүн. Буга чейин келди белесиздерби, могу жерге турбагыла болбойт деп. Бирөө жарым келдиби? Келген эмес. Эч ким келген эмес, а? Түшүнүктүү. Туған ел менен эле бол. Карапайым ел менен туған. Ел көтөрүлсө, ел көтөрүлсө жаман болот. Ел менен бол. Эл менен болот. Мен Эртай деле аз кече видеолорун көрдүм. Эртай деле элдин баласы эле эмне болуп атасыңар? Элдин көчүгүн чукулабай карапайым элдин. Карапайым элди эмне кылып атыптырбыз? Жомонтуп саттырбай келип алып видео тартып, антпай келет. Кичине эл менен болгу. Жок, могу жолдун боюна Сынагыла бар, бийликтегилерди сынагыла, бизнесмендерди сынагыла. Ертең өзүнчө дагы келчи, мен толтура проблема. Чыны келип алып карапайым антып эзгилебей келет антып. Эми бул карапайым саткандар булар. Өйдө жакта булар бензин алып келген бирөөдөр миллион таап дейсиң, арзаган бир акчага иштейт ушулар деле. Ушинтип мындай эл деп атып эл күйүп атпайбы? Могу жерде билесизби үй күйгөн жерде? Кетип уткан бензовоздун деле күйүп атпайбы? Ал андан кимде күнөө? Ал бензовоз күйгөн башка. Могу жерде көчөнүн баш жагында, ушу көчөнүн баш жагы кырсыкты дагы алдын алса болот. Кудай дагы сактанганды сактайт. Могу жерде билесизби үй күйүптүр. Шүгүр эле туган антпе. Ал жерде ошо бензин мыйзамсыз түрдө бензин сактап үйүндө сактап жатыптыр. Үйүн эле куруп алыптыр. 5-6 баласы бар экен үйүндө. Ошол жерден бензин ошо мыйзамды, коопсуздукту сактабагандыктан бензинден өрт чыгып, өзүнүн үйү күйүптүр. Өзүнүн үйү күйүптүр. Анын жанында үй күйүптүр. Заправка күйсө, анын коопсуздугу бар, заправкаларың деле күйүппай, туурабы? заправкада анын жанында үйлөр жок, жакын койбойт. Бул жерде калк жашаган жерге өз алдынча куруп алып атат, эч кимден рұқсат албай. Ошол туурабы? Анан сиздин дагы балаңыз ошол жерде жашасаңыз, өрт чыгып, түндө уктасаңыз, өрт чыгып, сиздин үйүңүзгө каптап кетсе, ошо жакшыбы? Пешене туган. Пешене келди, кабыл алып кой. Кырсык келди, кабыл алып кой. Антпеш керек. Эми алдын алыш керек да, же эми биз эми ванга эмеспиз да, туурабы, алдын алып алгыдай ванга эмеспиз. жок дегенде жөнөкөй бир нормаларды сакташ керек да. Кырсык айттырбай келет. Пешенеге жазылган экен, кабыл алып коюш керек. А ошону алдын алса болбойбу? Кырсыкты эле барып бериш керек. Сатпайбыз, чоңдорго айтып барчы, бизге квартира берсинчи. Жана берип атпайбы?
малый имуществолорго. ким көчөдө могу жерде бензин сатып тургандар кыйналып атыптыр, үй бергиле деп айтып койду. Айтып койчу, биз ай сайын ошолорго 15 миң төгүп Эртайда эле мисалы биз чыгып кетели. кечегиде сот болду. Жалаң бензин саткандар эле барып жүрдү ошо. Мен лично күбө, мен деле баргам. Эртайды колдоп. Кечегини көрүп алып, вообще жаным ачыды. Сиз да бензин сатасызбы? Эми биз деле кээде сатып калабыз. Сен бензин саткандар бар да ушу колдоп Эртайдычы, элдин баласы эле алды элечи. Кечеги видеосун көрүп алып таң алдым. Мен бул эмне кылган? Эл менен эле элдин баласы. Каерде бензин сатасыз? Каерде бензин сатасыз? Жок, биз аз сатпай калдым, мурун сатчымын. Сатам деп атпайсызбы? Жок, мурун сатчымын. Аз сатпай калдым азыр. Сиз элдин эмес, анда бензин саткандардын кызыкчылыгын колдоп атыпсыз азыр. Мен эл мененмин, тууган эл мененмин. Эл мененмин. Мен эл мененмин, жөнөкөй жаранмын деп жаткан киши биз кеткенден 2-3 саат өткөндөн кийин 300 литрден ашуун бензин сатып жаткан жеринен тутулду. Ал ошол эле Профсоюзный көчөсүндө турганда рейдке чыккан комиссиянын колуна түшкөн. Ал биринчиден мыйзамсыз, экинчиден бул иш боюнча биз да иш алып барып атабыз. Азыркы тапта 14 протокол түзүлгөн. Мындан тышкары бул салык кызматынын ыйгарым укугуна кирет да. Ошолор менен чогуу иш алып барып атабыз. Бүгүнкү дагы как раз саат 2ге рейд уюштурганбыз. Ага өзүңүз катышсаңыз болот. Барып көрүп келсеңиз болот. Бул профсоюзный эле эмес, шаардын көп жеринде болот да. Анын толук жоюу дегенде кыйын болуп атат. Бүгүн барабыз, алабыз, протоколун жазабыз, эртеси кайра чыгып атат. Анын эми балким үстү жакта бензинди ким алып келип чогултуп аткан жерлерди таптыңыздарбы? Жок. Ал жерде асастан кылып коюп атышат да. Биздин өзүбүздүн административный район бар да. Бирок баарыбызга эле секрет эмес да. Казакстандан кирип атат. Ар бир жеңил машина менен кирип, жана 100 литрликтер менен алар барып бир жерде толтуруп аны алып келип атат да. Жакында эле бир чоң иш-чара болгон, бул жерде тонналап алынган да. Атайын кызматтар иштеп. Анан ошол эле профсоюзный 46 бир бөлчөк бир дарегинде бензинди сактаган жай болгон экен го. Алып келип өзүнчө кампа кылып ошол жерде сактаган жай болгон экен. Ошол жерде билчү белеңиздер? Жок, билчү эмесмин. Ошол жерден кече 2-3 күн мурун өрт чыгып, ошонун үйүнүн жанына эле болгон экен. Үйү күйүп, жанындагы кошунасынын үйү күйүп кетиптир да. Жооптуу кишилердин баары чара колдонулат алар. Следствие болуп атат анда. Бул кимдин компетенциясына кирет? Сиздер дагы карашыңыздар керек. Бизде, например, салык кызматы менен чогуу иштейбиз. Биз протокол жазабыз. Алып изъятие только салык кызматында. Жок, ошол жерде жайгашкандын өзүчү кампа кылып алганы. Бул тургундарга кооптулук жаратып кампа кылып аткан мен сизден угуп атам биринчи маалыматтычы. Анда буга чейин бизге маалымат келген эмес андай. Сиздер маалымат келген эмес, көргөн эмессиздер, ушул жолдун боюнда сатып атышат, кантип атат, МТУлар деле билген эмес, ошол жерде дайым карап жүргөн. Айтып атпаймынбы, иштеп атабыз деп. Биз акимият МТУлар менен 14 протокол түздүк азыр. 62 миң сомду, мен если память не изменяет. Салык кызматы менен, атайын кызматтар менен иштеп атабыз. Айтпадым, буквально бир ай болду элек ошол жерден тонналап бензин алып кетишкен. Жергиликтүү тургундар айтты, биз ушул өрт чаардан 10 күн алдын МТУга арыз жазганбыз дейт. Ушинтип булар 2 жылдан бери иштеп атыптыр да ал. Ушинтип кампа кылып алды. Өзүнүн үйүнө кампа кылып алды. Ушуну токтотуп бергиле, бул кооптулук жаратат, күйүп кетсе биздин да үйүбүз күйөт деп 10 күн мурун кайрылдык эле. Алар реакция кылып, ойгонуп келгенче минтип күйүп кетти. Разбираться этели, если ошондой маалымат келген болсо, тийиштүү ушу кызматкерлердин үстүнөн чара колдонобуз. Негизи үйдө сактаган болбойт да. Эл жашаган жерде, жанына кошуналар жабышып турган жерде. Жана көчөдөн саткан деле болбойт. Азыр мондай ысык болуп атат. Азыр чөп жардын баары кургак, туурабы? Бензин деген баарыбыз билебиз кандай кооптуу материал экен. Биз ошол сатып аткандарга да барып жолуктук. Жолуксак, сиздер буга чейин текшерчү, бизге эч ким келбейт. Биз канчадан бери отурабыз деп айтышты. Эми келбейт деп билбейм, бизде эми факты турат да, то что алынган товарлар бар ошо бензиндер. Жазылган протоколдор бар. Бир жерди аныктасаң, сатып отурган бир точканы аныктасаңыздар, аларга канча айып саласыздар? Биздин протокол боюнча 3000 сом. 3000 сом да. Жанагы стихийная торговля боюнча эле саласыздар да, 434 статья менен салабыз.
налоговый башка статьялар бар, өзүлөрү дагы жана актировать этип бензиндерин алып кетишет. Налоговый алып кетет экен да жүктөп аларыныкын, Мындан кийин дагы неме болот? Мисалы үчүн эмтууларга катуу тапшырма берсеңиздер болот да. Мисалы үчүн жердегилерчи, балким сиздер эми акимчилик эми сиздерге деле аймагыңыздар анча деле чоң эмес. Жок, чоң эле 3 эсе чоңойбоду азыр. Чоңойду. Эми Кстати, азыр АТР менен Маевка пригород кирди бизге. Төлө чукпу 3 эсе чоңойду азыр. ар бир Азыр биздики аэропорттун ар жагында дагы жерлерибиз бар. ар бери басып баратканда көрөт да. Көрүп атканда эле сразу кызматкерлер барып токтотсо болбойбу? Эми бул жерде баягы токтотуп атабыз да, алар качып атат. Бул да социальный вопрос болуп атпайбы? Сиз деле тиги барактын 2 бети бар дегендер айтып атпайбы? Башка жумушубуз жок, эмне кылабыз деп. Бирок баардыгына эле чара колдонуп штраф жазып атабыз биз. Азыр бизде эле бир 14-16 протокол болсо, налогто андан көп. Штрафтарын салып, товарларын алып атат, иштеп атабыз. Бул жерде бир эле профсоюз эмес да. Ооба, эми ошо толтура биздики эми баягы биз профсоюзга токтолгонубуз эмне? Ошол жерде кампасы сакталыптыр, анан 2-3 күн өрт болгондон кийин Жок, жанагы эртеси эле кайра чыгып ошол жерде эле сатып атышыптыр да. маалыматыбызды тактайлы, если действительно кампа бар деп МТУга кайрылса, биз аны текшерели. Потому что алдында информация келген болсо, биз соответственно тиешелүү кызматтарга беришибиз керек болчу сразу. Менде бир мындай логикалык эле суроо да. Ошол кампа дайым кирип, куюп, чыгып, кетип жүрүптүр. 2 жыл иштептир да. 2 жылдан бери жергиликтүү бийлик кантип көрбөй калат ошону? Эл көрүп атат, баары көрүп атат, кантип көрбөй калат? Бизден биринчи жолу уктум депчи. Ошондой маалымат келсе, пожалуйста, бергиле, бизге да чогуу иштешели. Ошондой кампалар бар болсо, мен официально заявляю, ошондойлорду берсеңиздер, биз анонимностьна дагы кепилдик беребиз. Бул ооба, азыр эми мындан ары чара көрөбүз да. Мен суроо бергеним эмне Дагы себептен? кампалар болсо деп атпаймынбы? Телевидениеден да көрүп, могул жерде да бар десе, может дагы бир кырсыкты алдын ала алып калабызбы? Туурабы? Мындай кампалар, наверное, көп эле болуш керек деп атам. Эмнеге ошо 2 жыл көрбөй калышы мүмкүн да? Ал кампа экенин билем, кошуна колоң эле билбесе кантип билебиз биз? МТУлар эл менен аралашып эле жүрөт да. МТУлар деген азыр Квартальный деген бар. Да, квартальный деген бар. Алар айтат ошо квартальный калкалайт, МТУ калкалайт, ошо чоңдордун баары буларды калкалайт деп айтканынан келип атабыз да. Кандай дем жөн эле кишини пока разбираться этмейинче бирөөнү алысмы, бирөөнү күнөөлөгөндөнчү биринчи карап көрөлү. Бул маалыматты действительно арыз жазганбы, жазган эмеспи? Ошондой маалымат өз убагында келсе, эмнеге обработка кылып тиешелүү мекемелерге берилген эмес? Туурабы? Азыр пока эчтеке кагазды көрбөйүнчө мен эчтеке деп айта албайм. Карап көрөлү, силерге дополнительный информация беребиз бул боюнча.